Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашканын 28 январда саат 4:10 Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согды облустарынын жетекчилери баштаган расмий делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Алар атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра артка алып кетүү, Баткен-Исфана автожолун толук ачуу, чек ара тилкесинде биргелешкен күзөт уюштуруу. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, эки өлкөнүн делегациялары Чыр башталган Төрткөчө деген жерге барышты. Ал жерде азыр Баткен-Исфана жолу боюнча кыймыл тоскоолдуксуз жүрүп жатканы маалымдалды. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы орун алган окуяга байланыштуу билдирүү таратып, кырдаал толугу менен көзөмөлдө экенин билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, чек арада болуп жаткан окуялар толук менен көзөмөлүмдө. Кудай буйрса, баарын тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула, деп билдирди Жапаров. УКМКнын чек ара кызматынын маалымат жана байланыш башкармалыгы маалымдайт. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Кыргыз Республикасынын Баткен облусу боюнча чек ара өкүлү полковник Төлөнбаев, Тажикстандын Согди облусунун губернатору жана Тажикстан Республикасынын чек ара өкүлү менен жолугушууда. Жолугушуу 2022-жылдын 28 январында саат 1:43 башталып, Баткен районунун Каксай аймагында өтүп жатат. 2022-жылдын 28 январында саат 2-ге карата көчө бою жана Дахма аймактарында ок атышуу токтотулду. Головной жана Төрткөчө аймактарында маал-маалы менен атышуулар угулуп турат. Тажикстан кыргыз тарап учкучсуз аппараттарды колдонуп жатканы тууралуу жалган маалымат таратууда, деп билдирди 28 январда саат 1:50 Кыргызстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы. Мекеменин билдирүүсүндө, дал тажик чек арачылары соңку кездери чалгындоо максаттары үчүн Кыргызстандын аймагында учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуп келишкен жана бул тууралуу Тажикстандын чек ара аскерлеринин жетекчилигине маалымат жөнөтүлгөн деп айтылды. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, 27 январда кечки 6-ларда Баткен облусундагы Төрткөчө аймагында Тажикстандын тургундары жолду тосуп башташкан. Эки тараптын чек ара кызматы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, абал жайгарылган. Бирок бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта Чыр дөбөгө ок атылган. Тажикстандын аскерлери чагым жасашкан. Кечке жуук эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү ок атууну токтотууну макулдашканына карабастан, тажик тараптан кайра ок атылган. Кыргызстан маселени чагымга алдырбай, тынчтык жолу менен чечүүгө аракеттенүүдө жана коргонуу позициясын гана караманып турат, деп айтылат кыргыз тараптын билдирүүсүндө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалдын өнүгүшүнө өзгөчө тынчсыздануусун билдирет. Соңку убакта кыргыз тарап мамлекеттик чек арада чагымчылдык көбөйгөнүн белгилейт. Ошол эле учурда тажик бийлиги кырдаалды турукташтыруу үчүн эч кандай аракеттерди көрбөстөн анын күчөшүнө салым кошкон. Буга 2022-жылдын 27 январында Баткен-Исфана унаа жолунун Баткен районунун Төрткөчө тилкесинде Тажикстандын жарандары тарабынан жолду тосуу окуясы мисал боло алат. Эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында окуя жөнгө салынып, Тажикстандын жарандары жолду ачышкан. Бирок тажик чек арачылары курал колдонуу менен Кыргызстандын аскерлерине биринчилерден болуп ок аткан. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы бул окуя провокация экенин, анын жоопкерчилиги толугу менен Тажикстан Республикасынын УКМКсынын жетекчилигине жүктөлөрүн билдирет. Тажик тарап атайын чагым жасап, эки тараптан тең жоготууларга алып келген окуя жана кагылышуулар болгон. Ошол эле учурда Тажикстан учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу тууралуу маалыматты бурмалап жатат. Дал ушул тажик чек арачылары жакында эле Кыргызстандын аймагында чалгындоо максатында учкучсуз учактарды колдонгонун Тажикстан Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилигине жеткирилген. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы да тажик тарап Кыргызстан менен чек арага аскердик техникасын, курал жарактарын, күчтөрүн жана каражаттарын тартып жатканын белгилейт. Террордук
уюмдарынын 8.000 жакын согушчандары топтолуп турган тажик-ооган чек ара тилкесин бекемдөөнүн ордуна тажик тарап кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатакты күчөтүүгө бел байлап жатканы өзгөчө тынчсыздандырууда. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматы тажик тарапты ок атышууну токтотуп, көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүү аркылуу чечүүгө чакырат. Бүгүн 28 январда түнкү 1:30 өзгөчө кырдаалдар министрликтин Баткен облусу боюнча бардык бөлүмдөрү чогулуу командачылыгына толук тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош жана Жалал Абад облустары боюнча бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, бардык иштер өзгөчө кырдаалдар режиминде жүргүзүлүүдө. Учурда чатырлар, ысык тамак жана ичүүчү суу, медициналык жардам жана эвакуациялоо үчүн транспорттун саны жетиштүү. Баткен шаарында эвакуацияланган калк үчүн 600 кишиге ылайыкташкан 6 убактылуу жай ачылды. Учурда 1470 жергиликтүү тургун эвакуацияланып, анын 1200-ü тааныштары жана туугандарына жайгаштырылды. Калктын бир бөлүгү Маргун, Рават айылдарына жана Баткен шаарына көчүрүлгөн. Убактылуу жайгаштыруу борборлоруна 270 адам жайгаштырылып, анын 104-ü аялдар, 19-у эркектер жана 147-си балдар. Эвакуациялангандардын бардыгы керектүү нерселер менен камсыздалган. Медицина кызматкерлери убактылуу жайгаштыруу пункттарында тынымсыз көзөмөл жүргүзүүдө. Баткен облустук ооруканасы да 24 саат бою иштеп, керектүү адистер жана дары-дармектер менен камсыздалган. Баткен районундагы стратегиялык объектилер электр энергиясын камсыздоочу автономдуу булактар менен жабдылган. Калкты эвакуациялоо үчүн 23 техника, КАМАЗ, куткаруучу унаалар жана спринтер тартылган. Куткаруу иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 104 кызматкери тартылган. Мындан сырткары ÖKM'ден 5 тонна АИ-92 үлгүсүндөгү бензин жана 4 тонна дизель майын эвакуациялоо үчүн күйүүчү майлоочу май бөлүнгөн. Ошондой эле 10 орунду 25 даана, 30 орунду 3 даана чатырлар даярдалды. Баткен облусунун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кампаларында керектүү көлөмдөгү төшөнчүлөр, тамак аш, ичүүчү суу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук тартипти сактоо органдары жана калк менен абдан тыгыз иш алып барат. Эл аралык Кызыл Жарым ай уюму улуттуу жардам көрсөтүп 450 литр дизель майын бөлүп берген. Баткен облусу боюнча ыкчам штаб абалды саат сайын көзөмөлдөп, кырдаалдын өзгөрүшүнө жана жардам сурап, кайрылууларга ыкчам чара көрүүдө. Эвакуациялоодо калктын жогору жарандык активдүүлүгүн белгилейбиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде калктын өмүрүн жана ден соолугун коргоо үчүн бардык зарыл болгон күчтөр жана каражаттар бар. Эскерте кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күнү-түнү иштеген, анын ичинде Баткен облусу боюнча көп каналдуу бирдиктүү телефон номери 112. Чыр чыккан, жаңжал болгон жердеги айылдын Көкташ, Аксай, Орто Оз айылдарынан, Самаркандын айылдарынан элдер көчүрүлгөн. Азыр Баткен шаарында жайгашкан, алар орундар даярдалган, ошол жерге жайгашкан. Азыркы кезде МЧС тарабынан биздин кызматкерлер бар, Баткен шаарынын мэриясы тарабынын кызматкерлеринин тарабынан баары жайгаштырылып, ошол атайын бөлүнгөн жайларга киргизилип атат. Алардын тамак ашы кандай болот? Тамак аш баары азыр каралып, биз да мындай аракет кылып атабыз, тамак аш баарын эртең мененкиге уюштуруп беребиз. Баардыгы күчөтүлгөн тартипте Баткен облусундагы баркы ушундай тиешеси бар мекеме ишканалар баары күчөтүлгөн тартипте иштеген. Бул азыр бүгүнкү күндө биринчи жолку жолугушуу болуп атат, эки облустун жетекчилери ошол айылда жүрүп атат. Менде азыр кандай тартипте, кандай таризде жүрүп атканы тууралуу менде маалымат жок. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, саат түнкү 2-де жабырлануучулардын 3-өө тез жардам кызматы менен Баткен облустук бириккен ооруканасына жеткирилген. Диагнозу экөөнүн денесинин ар кайсы жеринен майдаланган жараттар, бири октон жаракат алган. Жабырлануучулардын абалы орточо деп бааланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Жалпысынан 7 жабырлануучу ооруканага түштү. Баткен облусундагы кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек арага жакын жайгашкан айылдарынан убактылуу көчүрүлүп чыккан жарандарга ар тараптуу камсыздоо боюнча тиешелүү иш-чараларды уюштурууда. Учурда кооптуу аймактан убактылуу коопсуз жайларга көчүрүлүп чыгарылган жарандар 400дөн ашуун негизги керектелүүчү буюмдар, төшөк, жаздык, матрас, шейшеп менен камсыз болууда. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусунун башкармалыгы тарабынан 25 10 орундуу чатырлар, 3 30 орундуу чатырлар даярдалды. Эскерте кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды кабыл алууда кошумча даярдыктарды көрүүдө. Эвакуация жумуштарына 90 куткаруучу тартылды. Баткен облусунун жарандык коргонуу кызматтары өзгөчө кырдаал режимине өткөрүлдү.
Тажикстан аскерлеринин аткылоосунун кесепетинен көчө бою тилкесинде жайгашкан кыргызстандык жарандын турак жайы күйүп кетти. Бул туурасында УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Ошондой эле тажик тарап Кыргызстандын ички аскерлери жайгашкан жерге миномет менен атканы белгиленди. Соңку маалымат боюнча 4 кыргызстандык аскер жаракат алды. Өлкөнүн чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин кол башчысы Раджабали Рахмонали экөө эки ирет телефон аркылуу сүйлөшкөн. Атышууну токтотуу тууралуу маселе көтөрүлгөнү менен натыйжа болбой жатат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зась Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында атышууну тез арада токтотууга чакырды. ЖККнун маалымат кызматы жазгандай, жаңы эле Станислав Зась Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Насрулло Махмудзода жана Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен телефондо сүйлөшүп, ЖКК баш катчысы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы атышууну тез арада токтотууга чакырды. Мындан сырткары ЖКК Кыргызстан менен Тажикстанга жаңжалды чечүү үчүн керектүү жардам берүүгө даяр экенин маалымдаган. Чек арада кагылышуу кайрадан башталганы, жарадарлар бар экени өтө тынчсыздандырат. Кыргыз-тажик чегиндеги куралдуу тирешүү тез арада токтотулушу керек. Жаңжалды тынчтык жолу менен стол үстүндө сүйлөшүү аркылуу чечүү зарыл. Бул үчүн ЖКК Кыргызстан менен Тажикстанга керектүү жардамды көрсөтүүгө даяр. Эки өлкөнүн жетекчилери ЖККнун мүчөлөрү жаңжалды жөнгө салуунун жолун табат деп ишенем деп кайрылган ЖККнун баш катчысы. Урматтуу кыргызстандыктар, Тажикстан ушуну менен Кыргызстанга экинчи жолу кол салууда. Кайрадан Баткен облусундагы кыргыз айылдары биздин аялдар, балдар, кары-картаңдар тажик аскерлеринин минометунун огунан коргонуп, өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Жана дайыма чек ара чырында Тажикстандын маалымат каражаттары жалган жала менен Кыргызстанды айыптап келет. Ал жалган жала социалдык тармактарда кенен жайылат. Биз кыргызстандыктар көппүз жана биз ал жалаадан мекенибизди коргой алабыз. Маалыматтык күрөштө биримдикте жана уюшкандыкта болушу зарыл. Ушул максатта үнүбүздү жер жүзүнүн бардык булуң бурчуна жеткирүү үчүн бирдиктүү Attack of Tajikistan хэштегин колдонолу.